Бириктирилген Каракол айыл аймагындагы Көпүрө базар, Арал жана Үч Эмчек айылдарында өткөн жылы аткарууга алынган иштер тууралуу айыл аймак башчысы Каныбек Мамажанов маалымат берди. Айтымында 10 жылдап курулушу бүтпөй турган Касымкул Нанаев атындагы мектеп пайдаланууга берилген. Мындан сырткары бала бакчаларда кошумча имараттар курулуп, айылдарда ички жолдорго кум шагыл төгүлүп тегизелген. Айыл аймак башчысы быйылкы жылга 26 долбоор даярдап, жергиликтүү бюджет, райондук өнүктүрүү фонду жана республикалык бюджеттин эсебинен бүткөрүлүүчү иштерди мерчемдеп отурат. Эң чоң долбоорлорду айта кетсек, бул Көпүрө базар айылында 25 орундуу заманбап 80 миллион сом тегерегинде чоң долбоор ишке ашкан турат. Жана ошондой эле Кумбел каналы 7 миллион 600 тегерегинде быйыл Кудай буйруса ишке ашкан турат. Эгер Кумбел каналы ишке ашса, ал жерде 500дөн 600 гектарга чейин жаңы сууга таянттар пайда болот. Жана ошондой эле Стим грант менен Арал айылында Нанаев орто мектебинде ремонт иштери жүргүзүлөт. Анын суммасы деле 3 миллион тегерегинде. Үч Эмчек айыл мектебинде тоже Стим грант негизинде 3 миллион тегерегинде ошо жумуш иштери жүрөт. Жалпысынан ошо быйылкы жылда ирригация маселелерине жана айыл чарба багытына долбоорлорду басым жасайбыз. Жергиликтүү тургундар жыйынга келген мекеме уюм жетекчилерине карата бир катар суроолорун берип жооп алышты. Элет элин түйшөлткөн Арал айылындагы 14 километрге созулган Андаш каналын оңдоп түзөөнү толук бүткөрүү. Сайыз учурунан бери каралбай калган каналдын бир бөлүгүн суу чарба кызматкерлери калыбына келтирсе деген пикирлерин аксакалдар айтышты. Район акими быйылкы жылы ирригация тармагына өзгөчө көңүл бурулаарын айтып, жалпы элди ашар жолу менен суга суу каналдарын оңдоого чакырды. Андаштын колубуздан келишинче эми жасап атабыз да, бетон кылып койбосок, башынан 10 куб сууду кое берсең, аягына барганча 2 суу жолду сиңип акмагы чыгып атат да. Ошонун баарын бичаден өтөшүбүз керек болот. Жылдан жылга бир жылда баарын бүтүрүп салыш кыйын болуп атат. Жылда 1 километрден жасалып келет жумушу. Бетон болуп келет. Кээ бир жерлерде да кемчиликтер бар. Башын биз баягы орчундуу суу таптакыр жана 0 болуп туруп, көлкүлдөп туруп кала турган жерлерин уклонго туруп, ушу кетип кала турганда туруп жанагы бурулма жерлерин жасалды да. Мындан сырткары Талдыбулак айылынын таштанды таштоочу жайы бүгүнкү күндө эч кандай талапка жооп бербейт. Жайгашкан орду Көпүрө базар айылынын трасса боюндагы орун алган. Бүгүнкү күндө андан учкан таштанды желин баштыктар Көпүрө базар айылынын айдоо талааларына каптап, көйгөйдө жаратып келет. Ушул маселе аягына чыккан эмес да. Иш косколуп, ошол полигондогу туура эмес жасалгандыгы үчүн ошо Мурок айыл өкмөт башчысы иш косколуп иштен кеткен. Мурок айыл өкмөт. Мен билем, ошол жакта жанагы сиз айтып аткан сеткадагы жапыс болуп калып туруп, пакеттин баары ашып, жолдон ашып, ар жака жайылып кеткен да. Бул маселе көзөмөлдө жарым акчасындагы ал элек булар. Качан ошону баардыгын устранить этип бүтөт, отчетун берет, анан кайра баштан жасайт да анычы. Жыйында мындан сырткары Көпүрө базар айылы менен Арал айылынын ортосундагы 24 километр аралыктагы жолдун начар абалы айтылды. Бүгүнкү күндө Көпүрө базар айылынын эли Арал айылына келүүсү үчүн талас-тарас суусамыр жол аркылуу айланып келүүгө мажбур. Жакын арада бул үч айылдын малчылары аталган жол аркылуу жайлоого да чыгышат. 25 километр жер сайыз таркагандан бери таштак жол эч кандай ремонтко кирген эмес. Мына азыр биз ушул жерге мына АТР болгондон бери 4-чү жол келип атабыз ушул айылга. Бизге окшогон адамдар дагы эми толтура келип баштайт, печать койдуруш керек болот, документ бүтүрүш керек болот. Бирок ушундай жол татаал болуп калыптыр. Минтранс эгер өздөрүнө ошону жоопкерчилигин алып асфальт баса турган болуп, кайсы бир убакытта баса турган болсо деле, ага чейинки жана ямаларына сиздер тараптан таш төгүлүп, шагыл төшөлүп, сүрдүрүү жолу менен болсо дагы кичине жеңилдетип бербесеңиздер, өтө ортодогу акыбал өтө оор экен. Биз буюрса республикалык бюджетке киргизип, чогуу аракет кылып, ошо республикалык бюджеттен акча каражаты бөлүнүп калса, бул жолдордо сөзсүз түрдө асфальт болот. Бирок биз ага чейин дагы өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн жол тейлөө башкармалыктын ишканалары менен баягында жамап, оңдоп, сырдап, баягы түздөө иштерин өзүбүздүн күчүбүз жетишинче жасай беребиз бул жумуштарды. Анан буюрса баягы асфальттоо жумуштарын буюрса кийинки жылдардан пландаштырабыз буюрса.
Жыл жыйынтыгын чыгарган элдик жыйындын соңунда ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги мал урурлугун алдын алуу максатында жылкыларга чип бастыруу зарыл экендигин эскертти. Анткени аталган айыл аймак коңшу Казакстан менен чектешкендиктен көп учурда малдары чек арадан ашып кетип, кайра кайтарууда орчундуу көйгөй жаралып жаткандыгын кошумчалады. Норузбек Шабданбек уулу, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас району.